Эмне себептен өзгөчө мындай президент тараптан атайын ушунча өзгөчө көңүл бурулду. Ошо президент былтыр 24-жылы деген атайын жарлык менен бекиткен ушо өкмөттүн программасын, аял заттарынын лидердигин колдоо боюнча. Бул эмненин билдирүүсү? Эми биринчиден бул жакшы кабар деп айтсам болот. Бул жакшы президент тараптан жакшы колдоо болду ушундай программаны бекиткенден кийин. Бирок эгерде биз анализ кылсак, ошо парламенттин алкагында биз мисалы үчүн 22 эле азыркы иштеп кеткен парламенттин санын карасак, алардын үлүшү деген болгону 22%. Депутаттар арасында 22% аял заттар болду. Бул деген кандай десем, бул теңдик болду, сакталды десек жок, болгон жок. Себеп деген 100%-ын ичинен 22% аял зат болсо, мен ойлойм, аял заттар биринчи заматта үй бүлөнү колдоо боюнча социалдык, экономикалык көйгөйлөрдү мындай жакшы көтөрүшөт, ошону чечишет да. Анан башка мындай коопсуздук боюнча да көп, экономикалык жактан кайсы тараптан болбосун, аял заттар бизде жакшы эле мындай иштеп, биз мониторинг кылып аттык. Чыныгы депутаттар жакшы иштеп кетишти, аял зат депутаттар көп салымын көрсөтүштү.